экология министрликте полномочияларды жогорулатыш керек. Ар бир бак кыйылганга сизден кол керек. Өзгөчө ошо шаарларда экологияга тиешелүү. Жаңы эле келатып таксист менен сүйлөшүп келдим, ал айтат, мына Яндекс такси менен эртең менен кечинде таксисттер чыккысы келбей калып туруп пробкадан качып. Мисалы, өткөндө 5-күнү үйгө бардым, жогорку кеңештен Советский магистраль жака 560 сомго. Араң таптым такси, 560 сом. Бул Москвадан эле баасы да. Эмне деп таксиден сурадым да, бул Яндексте бир проблема барбы десем, мына байке карасаңыз машина аз дейт, таксиске чыккысы келбей атат элдер. Машина эмнеге аз десем, эми пробкада тургандан чарчап атабыз дейт да. То есть мен ойлойм, силер экология министрлиги мэрияга ушундай эме киргизишиңиз керек, сунуш. Метрону куруп баштагыла. Анткени бул ситуация жылдан жылга күчөй берет. Эми биз бүгүн Кыргызстан 7 миллион 200 миң элбиз, бул абдан жакшы. Эртең 10 миллион болобуз буйруса. 10 миллион болгондо ушул Бишкек шаарына канча киши жашайт? Кантип жүрөбүз? Макул жолдорду 2 эмес 4 тилке кылалы, 6 тилке кылалы, 10 тилке кылалы. Анда биз биякта просто уже дем ала албай калабыз. Киши жүргүс болуп калат. Демек, метрону бүгүн куруп баштасак, аны бир 5-10 жылда бүтүрөбүз да. Мен ойлойм, ушунун баарын сиз экология министрлиги сунуш катары беришиңиз керек.